элинин сыймыктуу инсандарынын бири. Учурунда мамлекетибиздин өсүп өнүгүшүнө зор салым кошкон улуу инсан Исхак Разаковду тааныбаган кыргыз жок эсе. Анын «сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот» деген сөзү ушул күнгө чейин элдин жүрөгүндө сакталып, көпчүлүктүн жашоосунда ураан катары айтылып келет. Эмне кылып атасыңар? Ассаламу алейкум ажаба. Алейкум ассалам. Сиз байкабай турасызбы? Биз шаар куруп жатабыз. Мына бул коргону, бул дарбазасы. Кайталаңыз кадр аталган Разаков 1910 жылы Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Коросон айылында шахтачынын үй бүлөсүндө туулган. Исхак жаштайынан турмуштун оор сыноосуна кабылып, 3 жашында апасынан, 8 жашында атасы Разактан ажырап, томолой жетим калат. Ал Ходженттеги жетим балдар үйүндө, кийинчерээк Ташкенттеги балдар интернатында тарбияланган. Разаковдун эмгек жолуна саресеп салсак, 1938 жылы Москвадагы пландоо институтун бүтүрүп, 29 жашында Өзбекстандын МАМ планынын төрага орун басары, кийинчерээк төрагасы. Андан кийин 34 жашында Өзбекстан КПБКнын пропаганда боюнча катчысы болуп иштеген. Өзбекстандын Компартиясынын биринчи катчысы Усман Юсупов Сталин менен жолукканда, биздин республикалык партиялык уюм келечеги кең бир кыргыз жигитин тарбиялап келатат. Кыргызстанда жергиликтүү жетекчи кадрлар жетишпейт деп айтат. Ошентип тарыхта биринчи жолу Кыргызстанга кыргыз улутундагы жетекчи Исхак Разаковду Иосиф Сталин дайындайт. Разаков 1945 жылы Кыргызстан министрлер советинин төрагасы. 1953 жылы 40 жашында Кыргызстан Компартиясынын биринчи катчысы болот. Ал мамлекетибизди башкарып турган учурда 1953 жылы эң оор тоолуу аймактагы Фрунзе-Ош автожолу курула баштаган. Андан сырткары Чоң Чүй каналы, Орто Токой суу сактагычы, Күрпсай таш көмүр кестери курулган. Кадр бардыгын чечет деген ураан алдында өз кесибин мыкты билген билимдүү кадрларды даярдоого чоң көңүл бөлүнүп, натыйжада 1960 жылы республикада 8 жогорку окуу жайы жана 27 техникум, аларда окуган студенттердин саны 40 миңге чейин жеткен. Разаковдун түздөн түз катышы менен 1954 жылы Илимдер академиясы ачылып, Кыргызстандын жаш окумуштууларынын өсүп өнүгүшүнө өбөлгө түзүлгөн. Разаковдун демилгеси менен өлкөдө 80 миңден ашуун окуучуларга бекер ысык тамак уюштурулган жана көпчүлүк мектеп окуу жайларда кыргыз тилинде сабак бериле баштаган. Бирок Исхак Разаковдун эли үчүн өзгөчөлөнгөн ишмердүүлүгү, элине болгон камкордугу Москвадагы жетекчилерге жаккан эмес. Ар кандай куру шылтоолор, далили жок фактыларга таянып 1961 жылы 9 майда Исхак Разаковду кызматынан бошотушкан. Исхак Разаков 1965 жылга чейин СССРдин экономикалык кеңешинин тамак аш бөлүмүнүн башчысы. 1965-67 жылдары СССРдин МАМ планынын бөлүм башчысы болуп иштеп, ден соолугуна байланыштуу 57 жаш курагында пенсияга чыккан. Каталык кетирдиңби? Коммунисттей жооп бер. Тайсалдаба. Жоопкерчиликтен качпа. 1979 жылы кыргыз элинин сыймыктуу Исхак Разаков дүйнөдөн кайтып, Москвадагы Кунцев мүрзөсүнө коюлган. Ал эми 2000 жылы 1-июнда Исхак Разаковдун сөөгү Кыргызстанга алынып келинип, бардык жүрөлгөсү менен коюлган. Бүгүнкү күндө Разаковдун аты өлкөбүздүн чоң шаарларындагы көчөлөргө ыйгарылып, айкелдери тургузулган.